сапатсыз билим берүү болуп атат деген ушундай айрым бир пикирлер бар. Ал ошол учур үчүн жакшы болчу. Ошол учурдун пайнабынан Айтматовдор чыкты, Токонбаевдор чыкты адабиятта. Тарыхый окуялардын бардыгын өз көзүм менен көрдүм да ошол Кремльде. Европанын ошол билим берүүсүнө ыктаган сөздөр көбөйдү да. Коррупцияга чырмалган системадан Кыргызстан кутулду да. Толук кутулдубу ошондо? Дээрлик кутулду. Медицинанын билим бизде сапаттуу деген өзүбүздө эмес, Индияга барып орун алмаштырып, ошондо органдарын алмаштырып келип атат да. Ошондо кандай болуп калат? Технологиялык жактан биздин артта калгандык. Биздин жакшы адистер бар. Жана биздегидей двоечник, троечник дегендей Булар болбойт. Бул путуга кетет, бул мал багат, бул тияк бияк дейт. ар биринин кадырына жараша, жөндөмүнө жараша мына ошол билим берүү ошого келатат да. Аны сиз түшүнүпсүз, китеп жазыпсыз. Же Швейцария боло албадык, же Жапония боло албадык. Бир министрликтер пайда болот, кайра жоголот. Өздөрү жетпей алган кесипти балдарына таңгоологон токтотуш керек да. Билим берүү министрлигин экиге бөлүп салды деп едиңиз да. Эми муну бөлбөй эле койсо болот эле деп атасыз. Ошо бөлгүлөө деген тарап ким деп атам да. Саясий нюанстар бар. Жогорку саясий жетекчиликтин чечими да. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, катталуучулар. Бүгүнкү биздин маектин коногу Кубат Чекиров, Кут билим медиа борборунун жетекчиси. Эми бул билим тармагында гана эмес, ушул буга чейин көптөгөн жылдар бою BBC компаниясында, андан сырткары Азаттыкта да иштеп калдыңыз, журналистика жаатында дагы, ушу билим берүү жаатында дагы өзүнө мындай бир орду бар адамды чакырганбыз. Анда түз суроодон баштай берсек, мына билим берүү дегенде биз баягы эле бир көнүмүш эңсөлөр бар. Советтер Союзунун учурундагы эле билим берүүнү алып келип койгондо зыңкыйтып аябай сапаты жакшы болмок. Мына эми азыр эгемендик алгандан бери же тиякта эмес, же буякта эмес, арабөк сапатсыз билим берүү болуп атат деген ушундай айрым бир пикирлер бар. Ностальгия кылып сүйлөп аткан адамдар албетте бар. Эми алар көбүнчө ошол советтик доордо көрүп калган, советтик доордо билим алган, ошол учурда өсүп чоңойгон кадрлар да. Эми аларды бир жагынан түшүнсө болот. Албетте ошол учурда советтик билим берүү ошол контекстте алганда ошол учурдагы өзүнүн жакшы жагынан көрсөткөн, ийгиликтүү болгон. Бекер жеринен ошентип тиги космоско чейин баягы космосту багындырган советтик билим берүү деп айтсак болот да. Бирок ал ошол учур үчүн жакшы болчу. Эстен чыгарбашыбыз керек. Бул кандай система эле? Бул авторитардык, буйрукчул экономикадагы мамлекет болчу, билим берүү дагы ошондой болду. Биздин баарыбызды айт туба этип мындайча жарым аскердик режим менен баарыбыз окуткан, туурабы? Баарыбыз пионер болдук, октябрят болдук, пионер болдук. Хор менен. Анан кийин комсомолдук, анан баарыбыз тең ошол мындайча айтканда бирдиктүү бир идеологиялык чынжыр менен тарбияланып, анан кийин нормативный ушундай авторитардык катаал буйрукчул система менен баарыбыз окуганбыз да. Анан ошол учурдун дагы албетте жетишкендиктери болгон, бирок ошол учур дагы жакшы. Эми ал бүгүнкү күнгө ошол учурдун пайнабынан Айтматовдор чыкты, Токонбаевдор чыкты адабиятта, Акунбаевдор чыкты дегендей башка илимдин кыйрларында ошо советтик доордун ошо талабына үндөш адамдар чыкты да. Академик Үсөн Санчтей тиги эмгекчил деген алыстагы бир айылдан койго айтып жүргөн жеринен эле Москвадагы Менделеев институтуна барып окуп калды. Анан ошол жактан эң жакшы деген баалар менен окуп келип, анан Кыргызстанда илимий мындай чоң изилдөөлөрдү жасап, биринчи жолу демократиялык жол менен ректор болуп шайланып, андан кийин убакты көп жыл жетектеп, то есть мына ушундай мисалдар толуп атат. Мына мен өзүм деле алайын, мен деле ошол советтик билим берүүнүн продуктусумун да. Мен деле ошо кайра куруудун жылдарында Бишкекте, Фрунзедан да окуп аттык. Анан кийин могул жерде Саргарган баягы эски лекцияларды окуган профессорлордон тажагандан кийин мен дагы Минуска өзүм чаап келип, ошол убакта билим берүү министринин орун басары Журавлев деген кыйын киши бар эле. Ошого өзүм кирип барып эле, анан ушу мен Москвада окугум келет, мага бир мүмкүнчүлүк бериңиз деп кайрылсам, мен мындай батылдыгыма өзүнүн баасын бердиби, ошол замат эле бирөөнү чакырып мени арызымды жаздырып алып, анан Москвадан өзү персонально мен үчүн орун сурады, квота сурады. Анан кийин мага
эки мага эле эмес, бир эмес эки орун бериптир. Анда МГУ журналисттер үчүн жылына бирден экиден орун берчү. Анан кийин ошол бир орунга бияктан төртөөбүз күрөшүп, анан акыры барып өзүм анан дагы бир Татьяна Рискова деген кыз экөөбүз барып Москвадан окуп, анан кийин Москвада ошол баягы мастити эң бир чыгаан факультет болгон ошол журналистика факультети, биз как ошол Кремльдин маңдайында турат. Ошол жерден окуп, ошол жанагы Союз кыйрап аткан мезгилде тарыхый окуялардын баардыгын өз көзүм менен көрдүм да, ошол Кремльде, Манежный площадьта. Кыргызстандагы билим берүүгө анча алымсынбай Москвага барганыңызга караганда, билим берүүнүн айырмачылыгы бизде башка, Москвада башка деген сөз да. Албетте, ошол Э, Ясин Николаевич Засурский деген биздин эле бир эле мисал айтайын, ошол Америка, Англия адабияты боюнча аябай чоң ири адис эле. Ошол киши лекциясын окуганда чоң аудиторияга кылкылдап батпай калчу студенттер. Бирок ал ким келди, ким кетти экенин эч убакта эсепке алган эмес. Жанагы свободное посещение дегенде мына ошол Москвада журналистика сыяктуу ар кандай гуманитардык факультеттерде ошондой аябай көп мындай орусча айтқанда практиковать этишчү да. Бишкекте болсо анда Бишкекте деле анда Фрунзедечүбүз, анда деле баягы жакшы окуган эмелер бар, бирок негизи журналистиканы ушу жогорку деңгээлде бере турган адистер анда тилек каршы жок болчу. Эми биз жалпы билим берүү жөнүндө сөз кылып атабыз азыр. Мына эми Советтер Союзун учкай айтып өттүк. Анан эгемендик алгандан бери басып өткөн ошо билим берүүнүн этаптарын өзүңүз жакшы билесиз, кандай, эмне өйдө кылдыйын. Анын үстүнө ошо Кут билим гезитинде иштеп, тыгыз билим берүү министрлиги менен тыгыз иштешип жүрөбүз. Журналист катары деле билим берүүнүн акыбалын билесиз дегендейчи. Азыр эми Европанын, Американын билим берүү моделине, билим берүү стандартына ашыккан Советтер Союзунун эми болду жарабай калды деп мына адырчы айтып кеткендей. Европанын ошол билим берүүсүнө ыктаган сөздөр көбөйдү да. Мына мен 35 жылга жакын убакыттан бери ушул билим берүү тармагында келатам. Мен тушунда канчалаган андай чечимдер болду, кандай кейиштүү окуялар болду, кандай жетекчилер болду дегенде ошолордун баардыгын менен иштешип, баардык жанагындай тарыхый чечимдерге өзүм да кошо катышып, анан кийин ошол мага кайсы бир деңгээлде ушул системанын тарыхына мындай баа бергенге мага бир негиз берет да. Бул 30 жылдан бери биздин билим берүү тармагыбыз жанагы өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деген мындай арабек абалда келди. Анын себеби бир убакта ушундай мугалимдерге убагында эмгек акы төлөй албай калган учурлар болду. Ордуна жанагындай ун таратып, шекер таратып, же болбосо башка буюм таратып, мындай натуралдык түрдө так эмгек акы төлөгөнгө чейин жеткен учурлар болду. Көп айлап эмгек акы төлөнбөй алган учурлар болду. Анда сырткары окуу китептери да жетпей атты, мугалимдер да жетишсиз болуп атты. Мына ушунун баардыгы ушунча жылдан бери мындайча айтканда эгемендик деп башталган менен эгемендиктин билим берүүсүн куралган жокпуз да. Эгемендиктин билим берүүсүн. Мына академик Аскар Хакеев ушу министр болуп бир 6 жылда иштеди, биз чогуу иштедик. Анан анын бир эле мисалын айтчу. Мына биз билим берүүдө бир тарых, география, анан кийин мына дагы бир кыргыз тил адабият, мына ушул сыяктуу кыргыз тилдеги так чыгып аткан улуттук баягы окуу китептеринин мазмунун эгемендештирели. Ошолордогу нерсенин баарын кайра карап чыгып, ал киши конкреттүү эле милдет коюп келген да. Мына ошол азыр көптөр ошол милдет өзүн аткаргандай болду. Бирок ошол убакта математика, физика жана башка жагынан биздин дагы окумуштуулар аракет кылып көрүштү, учебник жазышты, окуу китептерин жазышты. Бирок эми баары бир академиялык тил менен жазылган, оор жазылган, жалаң теорияга чыгарылган китептер мугалимдер үчүн да, балдар үчүн да оор экендигин мына кийин убакыт көрсөттү. Көп окуу китептери балдарды билим алуу эмес, балдарды кайра стресске чыгармаган учурлар көп болуп атпайбы. Анан кийин ошол убактан кийин азыр мына окуу китептеринин баягы чыгаруу, даярдоо, басып чыгаруу маселесинде ар кандай жеке кызыкчылыктар, коррупциялык да көрүнүштөр болгонду. Ушулардын баардыгы көп болду да. Анан бирок мен адегенде
билим берүүдөгү бир эки жетишкендикти айтып коеюн. Мына Мм. бул ушул 30 жылдан бери Мм. эки жетишкендик, муну айтып коюш керек. Биринчиси мына жана жалпы республикалык тест. Мм. Ушул 20 жылдай мындан ушул убакыт болду. Жалпы республикалык тест бул Борбордук Азиядагы мүмкүн жалпы региондук алганда бир өтө ийгиликтүү ишке ашкан долбоор деп айтсак болот. Себеби өзүң деле көрүп калдың болуш керек. Жогорку окуу жайларынан кабыл алуу баягы же акча менен же өң тааныштык менен боло турган эле ошол бир окуу жайда бир 200 же 500 орун болсо, ошонун баардыгын жалаң ректор өзү чечет эле. Ошонун баардыгын ошол жерде отурган комиссия каалаганын кулатып, каалаганын кабыл алып ушундай кылып коет эле да. Калганын баягы формалдуу жасап жасап коет эле. Мына ошол жек көрүндү ушунчалык бузулган, ушунчалык коррупцияга чырмалган системадан Кыргызстан кутулду да. Азыр Толук кутулдубу ошондо? дээрлик кутулду. Дээрлик. Эң мындан ийгиликтүү жол жок азыр. Азыр Буга альтернатива да жок. окуу жайларда ошондой сыяктуу Азыр окуу коррупциянын элементтери жайларда, жок. окуу жайларда баардыгы жанагындай автоматташтырган программа менен кетип атпайбы? Платформада баардыгы тапшырат. Ал эми ЖРТнын өзүн кече жакында эле көрсөтүштү. Жалаң машина аткарат жумуштун баардыгын. Адам аралашпайт. Адам аралашпайт. Жазды, бүтүрүүчү тестти тапшырды, ошол тест барып туруп шифр менен машинеге түшөт, машина окуйт, машина жообун чыгарат, болду, кайра жыйынтыгын берет. Анан кайра дешифровка кылып туруп, анан кайра тиги бүтүрүүчүнүн өзүнө барат. Экинчи билим берүүдөгү жетишкендиктен мына билим берүүнүн экспорту деп коет. Кыргызстан Борбордук Азияда флагман болду. Лидер болду. Казакстан, Өзбекстанда мисалы үчүн мыкты университеттер бар, бирок алар билим берүүнүн экспортуна келгенде Кыргызстандан кыйла артта калышты. Бир учурда мен мындан бир 2 жыл мурдагы маалымат боюнча Кыргызстанда 70 миңдей чет өлкөдөн келген студент окуп атты. Бул эмне дегендик? Ошонун ичинен болуптур эми баягы Өзбекстандан келгендер, ошонун жарымысы болсо, мына буреки Пакистан, Индиядан келген студенттер. 12-15 миллиард сомго чейин бияка киреше берип атат булар. Бир эмес 2-3 кунтөрдүн акчасын берип атат бул экспорт. Өзүңөр ойлоп көргүлө, себеби бул мультипликативдүү эффект деп коет. Бир студент келсе, ал студенттин окуганын өзүнчө төлөйт. Жатаканасын өзүнчө төлөйт. Ичкен тамак ашы, баскан турганы, кийген кийими жана башка ушулардын баардыгы, ошонун баардыгы Кыргызстанда жана кызмат кылуудан, кызмат чөйрөсүндө иштеп аткан ишкерлердин баардыгы тең ошолорго кызмат кылып атат да. Ошонун эсебинен Кыргызстандын бюджетине көп салык түшүп атат. Индиядан келип атат деске, чындап эле биз көрүп атабыз. Индустар, индус жаштары могу айрыкча ушу медицина жаатында билим алалы деп бизге келип атат. Ошонун себеби бизде медициналык жаатта сапаттуу билим берген үчүн келип атат деп ойлойсузбу, же башка себептерден келет атат бизге? Эки себеби бар. Биринчиден, Кыргызстанда медициналык билим берүүнүн сапаты Союз учурунан бери эле жогорку деңгээлде. Өзү Кыргызстандын медициналык академиясы жалпы эле регионду алганда өзүнчө бир лидер да. Анан экинчи жагынан арзанчылык үчүн. Башка жерлерде мүмкүн 20 миң доллардан акча төлөшү мүмкүн. Бизде 5 миң доллар төлөйт. Мүмкүн азайдыбы, мүмкүн көбөйдүбү билбейм, азыр баалар кандай экен. Бирок ошол нерсеге Пакистан 200 миллион, 1,5 миллиард болгон Индия, ошол жактан рынокто, ошол жактан келип атпайбы? Кыргызстан үчүн бул биринчиден жумушчу орундар түшүп атат, экономикалык эффект берип атат. Үчүнчүдөн биздин мугалимдер дагы, биздин билим берүүнүн чөйрөсү да өсүп атпайбы, аларга англис тилинде сабак бериш керек. Анан эгерде алардын талабын канааттандырбаса, алар келбей эле коймок. Алар бир жерден окуп, бир жерден барып, анан ошол жакта алардын диплому таанылып, алар ошол жактан иштеп атпайбы? Ошол Индиядан атайын ушу Кыргызстанда медицина жаатында билим берүүнүн сапаты жакшы экен деп келатыптыр, билим алалы деп Индиядан. Ошол эле учурда мындай иш жүзүндө карасак, алар билим алып кетишет, а биздеги жанагы бөйрөгү ооругандар, ошондой оору менен ооругандар кайра өзүбүздө медицинанын билим бизде сапаттуу деген өзүбүздө эмес,
Индияга барып боорун алмаштырып, ошондо органдарын алмаштырып келип атат да, ошондо кандай болуп калат? Биздин жакшы адистер бар. Биздин ошол бөйрөк алмаштырган, боор алмаштырганда үйрөнүп келген адистер бар да, бирок Бирок бир эле мисал айтайын. аппаратуранын, технологиянын жоктугунан Албетте, улам эле ошол жака барып атат дейсиз. ошол эле Түркиядагы жанагы Малатөз шаарындагы ири боор алмаштырган чоң борбор бар. Ошол жерде биздин кыргызстандык жакшы адистер окуп, ошол жагдан такш алып, анан келип иштейин деп атат, аракет болуп атат. Азыр башкача система, кантип эми эгемен өлкөнүн башкача өзүнүн билим берүү системасы. Ошол эле учурда өзүбүздө кандай бир негизги өксүктөр бар деп ойлойсуз? Мындай эми жетишкендиктерди айта бербестен өзүбүздө Эми кандай? ошол өксүктөргө токтололу. Ошол өксүктөргө токтолуштан мурун жана сөзүмдүн бир жеринде айтып кеттим, мындай эгемен билим берүүнү кура албадык депчи. Эгемендик билим берүү. Себеби ушул 30 жылдан ашык убакыттан бери ушул кризисте келатат билим берүү. Акыркы убакта бул кризис аябай өзүнүн курч деңгээлге өтүп баратат да. Себеби дегенде өзүңөр ойлоп көргүлө. Миллиондогон, миллиарддаган каражат билим берүүгө жумшалып атат. Эрулан Көкөлов жакында эле ушу жыйындардын биринде билим берүүгө акча бөлүнүп атат, каяка коротуп атасыңар, кайра эле мектептерде жанагындай чогултуп акча чогултуп жүрөсүңөр депчи. Эмне иш кылып атасыңар деп суроо берди. Антон Чеховдун «Унтер-Пришвейт» деген бир аңгемеси бар. Ошол аскерден запаска кошоп келген бир офицер кыйкырып эле чыга берет да. Народ, не толпись, расходитесь деп элечи. Анан бул болсо чыгып алып эле, ой, каякта, эмне кеп ошондой кыйкыргандан, ошентип так жарга таккандан биринчи ал өзү кичине ойлонуп, окуп көрбөйбү? Биздин билим берүү кайсы деңгээлде? Анан кийин ушундай билим берүүнүн кейиштүү акыбалы, жанагындай кризисте экенин көрүп туруп, анан кийин ал эмнеге таң калып атат? Ал как будто мына асмандан түшө калгандай сүйлөп атат да. Балдар окуп аткан билим заманбап көндүмдөргө окутпайт, үйрөтпөйт. Алар 20-кылымдын көндүмдөрүн окутуп атат. Өткөндүн. Азыр мектептен окуп чыккан балдар заманбап турмуштун жанагындай талаптарына жооп бербейт. Заманбап турмуштун талаптары деген ошол алган билимди практикалык деңгээлде колдоно билүүдө. Ал жагынан биздин окуучулар артта экендигин жанагы PISA деген эл аралык изилдөө көрсөтүп атпайбы? Биздикилер окуган түшүнбөйт, жаттама. Көп эле нерсени мындай окушат, бирок ошонун баардыгы жөн эле мындай жаттама деңгээлде болуп атпайбы? Ал эми билимди эмне үчүн алат? Билимди турмушта ар кандай кырдаалда келип чыккан маселени, проблеманы чечүүгө колдонуш үчүн, ошонун жолун билиш үчүн, көзүн билиш үчүн алат да. Турмуштук пайдасы болбой атпайбы? Анын баардыгы теория болуп атат. Окуу китебиңдин баардыгы теория. Оор тилде жазылган мугалимдер дагы ошол теорияда. Анан кийин ал окуучу теория менен эмнени болуп билет? Анын баары эле теория беле. Мына Бишкектин мектептеринде кыргыз тилинин синтаксисин окутат, орус тилиндеги мектептерге. Мен барам да айтам, бул орус тилиндеги окуган балдар кыргыз тилинин синтаксисин эмне кылат? Баары лингвист болобу? Кыргыз тилинин предметтик стандарты бар, ошол жерде жазылып турат кашкайта. Коммуникативдик, кептик деп коет да, сүйлөгөнгө үйрөткүлө балдарды деп 2010 жылы кыргыз тилинин предметтик стандарты кабыл алынган. Анан кийин ал үчүн балдарды чогултуп алып жөн эле кыргыз тилинде сүйлөгөнгө үйрөтүш керек. Отуруп алып эле чай ичкенде, сүйлөшүлгөн, дүкөнгө барганда, көчөгө барып чыкканда, ата эне менен отурганда, кино көргөндө, турмуштун ар кандай кырдаалдардагы жөн эле сүйлөшкөнгө. Анан биздин мугалимдер болсо синтаксис менен балдардын башын оорутуп атат. Ошолорду менен стресс кылып кыйнап атат. Окуучу балдар ошону окуп атып стресс болуп, мугалимди дагы кыргыз тилин дагы, кыргыз тил окуу китебин кошо баарын жек көрүп атат. Себеби аларга анын баарын эмне кереги бар? Бишкектеги азыр орус мектептеги, орус тилиндеги мектептеги балдардын ар бирден сурасаңыз кыргыз тилинде күңк деп кичине бир-эки сөз айтышы мүмкүн, бирок дээрлик сүйлөшпөйт да. Анан мугалимдерге барып мен сурадым, силер кептик, коммуникатив деген режимде окутпайсыңарбы?
эмне учебник жок. Каякта учебниктин эмне кереги бар? Тилдик эме турбайбы, чөйрө турбайбы? Ошондо кыскасы ошол жаман балекет нерселерди жакшы кылганга эмне кылыш керек? Кыргызстан акыры өзүнүн эгемендик шартында өзүнүн улуттук билим берүүсүн куруш керек. Мына бул жерден бир мисал айтып кетейин. 20 кылымдын 80-жылдарында Финляндия Кыргызстандагыдай бир оор ушундай маселеге тушупту да. Аларда дагы билим берүү ушундай тукулчурап, ошол учурдун талаптарына жооп бербей калгандан жалпы улуттук талкуу болду. Кантип биз билим берүүнү оңдойбуз, кандай кылсак болот деп. Анан алар кеңешип отуруп, анан кийин ошентип, анан алар өздөрү дагы ошол 12 жылдык билим берүүгө өтөт. 80-жылдардын ортосунда. Анан кийин билим берүүнү бүтүндөй кайра куруп чыгышат. Жеке менчик мектептерди жабат. Биринчиден социалдык теңчилик болсун деп туруп, баардыгы бирдей стартовый мүмкүнчүлүк менен баштайт, баардыгы бирдей шартта окуйт. Мамлекет мектепке камкордук көрөт, баардыгын суроо талабын чечип берет, мугалимдерди көтөрмөлөйт, мугалимдерге татыктуу эмгек акы берет. Бирок жанагынтип чочоңдоп барып эле тиягынан биягынан кирип мугалимдерди эч ким текшербейт. Мугалимдерге чыгармачыл эркиндик берди. Анан окуучуларды чейрек сайын же болбосо жыл сайын эле тест менен матап, аларды текшерип, анан жанагынтип баягы гонка жасапчы. Окуучулардын жетишкендиги же мектепте жетишкендик мынча болду, анча болду деп булар жанагынтип тиги көрсөткүчтөрдүн артынан кубалагандарлар токтотту. Мектепте окутууну ушундай бир жакшы деңгээлге алып келели деди. Мугалимдердин баркын болуп көрбөгөндө көтөрдү. Мугалимдерге жакшы эмгек акы койду дагы, анан кийин таланттуу табигый ишык жөндөмү мыкты ана бүтүрүүчүлөрдү мугалимдик кесипке окута баштады да. Салберг Пази деген ошол фин керемети, фин сабактары деген окук китебин жазган, мен ошону которуп, мен кошо чыгарышканга колум тийип калды эле. Ошол жерде айтат, мына Америкада мугалим болуп иштейт. Анан кийин Америкада, Түштүк Кореяда, Жапонияда, Англияда ушул жакта дагы бул жанагындай куумай, момтип тиги тест менен өзөрлөнчү гонка деп коет да. Бүгүн моуну аткарбасаң эртең кеч болуп калат деп ушундай мындай катаал системада, ошол системада иштеп келет. Ошол системада иштейт, анан мугалим болуп иштейт. Эртеден кечке мугалим болуп иштейт, кечинде дейт келип эле дейт, жанагы шамал ыргыткан дарактай болуп эле келип эле күп түшөм дейт керебетиме дейт да. Себеби тамак ичкенге да убактың калбай калат дейт. Анан эртеси эртең менен туруп алып мектепке кайра барам дейт. Кайра ошентип анан 1 жыл мугалим болуп иштегенден кийин мен дейт мугалим болом деп ушунчалык көптөн бери самап келген кесибимди ушунчалык көңүлүм калды дейт. Жек көрө баштадым дейт. Анан ошондон анан аялы финка экен, анан ошол жардам менен кеңеш менен анан Финляндияга барып иштеп калат. Анан Финляндиядагы ошол билим берүүдөгү ушундай керемет жетишкендиктерди көрүп анан жанагы китеби жазбады. Китеби болсо бестселлер болду. Ошол китептин окуп чыккандан кийин анан мен дагы көп нерсеге көзүм жетти. Кыргызстанда билим берүүдөгү оркойгон чоң кемчиликтерибиз каякта экен. Мына эң эле биринчисин айтайын. Биз окуучуларды жанагы мында салттуу парадигма менен окутабыз да. Бардыгын эле баягы билим бере беребиз. Ал эми дүйнөдө Финляндия сыяктуу башка мамлекеттерде дүйнөдө жаңы деңгээлдеги парадигмага түшкөн. Бул мындай жеке өнүгүүгө багытталган окутууда ар бир бала таланттуу. Ар бир баланын талантын көрө билиш керек. Мектепти бүткөн, университетти бүткөн айрым адамдар айтып калат. Мен ушул мектепте окуп жүргөндө моундай шыгым бар эле, талантым бар эле, ошону ача алышкан жок. Туптуура. Университетте окуп жүргөндө мен моундай шыгым бар эле, ошону ача алышкан жок. Кысылып, тумчугуп жүрүп өтүп кеттим. Ошону жакшылап окусам менден бирдеме чыкмак деп. Ошону ачыш керекпи деймби? Мектеп болобу, университет болобу? Мектепке чейинки 3 жаштан кийин кеч деп бекер айтып аткан жок. Баланын шыгы жөндөмү ушул баягы ошол 2 жаштан кийин эле 5 жашка чейин эле белгилүү болуп калып атпайбы? Анан мына ошон үчүн азыр жанагы 6 жаштан баштап эрте окуталы деген дагы талап. Жанагы 12 жылдык нөлөбөй класс дегендин максаты. Ошого азыр келем мен, ошого чейинкисин айтып атам да, мына мынакей
мен окуган мектепте, мен мына ошо советтик авторитардык мектепте окудум да. Биздин класста 25 бала окусак, ошонун 5-өбүз мыкты элек. 5-өбүздү баары кадырлашып, баары көтөрмөлөп, булар мыкты, булар отличник деп баарыбызды ушу 5-өбүздү кадырлайт, анан 20-сына крест коюп койгон. Булар болбойт, бул путуга кетет, бул мал багат, бул тияк бияк дейт да. Анан ал балдардын мен ойлосом тагдырына ошол мектептикинде эле балта чаап коюшуптур да. Анан кала жалаң эле ушуга күнгө чейин келатат ушундай нерсе. Биз ушул бир мектептен бир 2-3 отличник же болбосо олимпиададан жеңүүчү болсок, ошолорду көтөрмөлөйбүз. А бул билим берүүнүн сапаты, бул 2-3 отличник же болбосо олимпиададан чыккан бир 2-3 мындай алдыңкы жеңүүчү менен өлчөнбөйт да. Финляндияда болсо тескерисинче. Ал жерде мындай. 25 бала болсо бир класста. 25 баланын 20сы отличник болуп окуйт. Себеби ошолордун бардыгынын ар бирине жекече индивидуалдуу мамиле жасалып окутулат. Анан жетишпеген 5-өө калат. Жетишпеген. Аларга коррекциялык жардам деп коет. Аларга бир жагынан жанагы тиги кай жагынан жетишпей атса, ошол жагынан башка мугалимдер, дефектологдор болобу же болбосо жанагындай социологдор болобу, ушундай мугалимдер жардамдашат. Демек жана биздегидей двоечник, троечник дегендей жерүү жок экен да. Ар биринин кадырына жараша, жөндөмүнө жараша мамиле. Мына ошол билим берүү ошого келатат да. Мына ошон үчүн биздеги азыр тиги билим берүүдө кор койгон маселелер мен бир жагын эле айтып атам, чекесин айтып атам. Чоң. Экинчиден, мугалимдерге биз баягы буйруусул экономикадагы эле могу окуу китептерди стандарт деп жазып берип койгонбуз. Стандарттын же мугалим түшүнбөйт, же директор түшүнбөйт. Ал эми ошон үчүн азыр билим берүүнүн жаңы стандарты жазылды. Министр талап койду, бул билим берүүнүн мазмунун аныктаган чоң документ, негизги документ, ал мугалим түшүнгүдөй болсун. Сиз айтып атасыз, баланча өлкөдө мындай экен. Алар деген өзүнүн ошол кемчилик жактарын карап чыгып, анан жаңы жолду таптыр, ошого түшүптүр, билим берүүнүн сапаты ошондон баштап жакшы боло баштаптыр деп. Аны сиз түшүнүпсүз, китеп жазыпсыз, министрликтерде иштеп аткандар да түшүнгөндүр. Анан кандай жаңы кадамдар болуп атат ошондо? Ошон үчүн мына мындан 1 жыл мурда Кыргызстандын өкмөтү улуттук билим берүүнү 12 жылдык модельге көчүрүү жөнүндө чечимге барды. Анан көпчүлүк ошол учурда баягы бул маселени мындайча айтканда мынчалык шашып эмне каяка баратабыз, мектебибиз жетпей атса, мугалим жетпей атса, анан бул реформа ордунан чыгып чыкпайбы? Түшүнсө болот. Мугалимдер дагы себеп биринчи бардыгын түшүнсө болот. Бул жерде көп жагынан даяр эмес. Көп жагынан даяр эмес болсок, анан кийин бизде дагы баягы Аскар Акаевдин саясатынан кийин же Швейцария боло албадык, же Жапония боло албадык, анан жөн эле башка өлкөлөрдү каасты туурап карганын буту сыныптыр беле, ошондой болбойбузбу деген суроону түшүнсө болот. Бирок бул жерде маселе Кыргызстан Финляндияны туурап аткан жок. Кыргызстан Сингапурду да туурап аткан жок. Себеби Кыргызстан канча тим эле аракет кылса дагы Сингапур боло албайт. Финляндия боло албайт, Кытай да боло албайт дегендечи. Бул жерде ошол Паси Салберг да китебинде жазып атат. Финляндиянын моделин жөн эле автоматтык түрдө башка жака көчүрүп барам деп ора болбогула. Ал силердин шартта иштебей калышы мүмкүн деп атат. Силер өзүңөрдүн улуттук өзгөчөлүгүңөрдү, климаттык өзгөчөлүгүңөрдү, географиялык өзгөчөлүгүңөрдү, социалдык өзгөчөлүгүңөрдү, экономикалык өнүгүү дараметиңерди эске алып туруп анан өзүңөрдүн улуттук системаңарды кургула деп атат. Төшөгүңө карап бутуңсун дейт. Кыргызстан анан өзүнүн мына ореки шартына карап туруп, анан ошол келечекте ошол өлкөнүн келечегин кура турган билим берүүнү түптөш керек да. Мына ошол аракеттер бүгүн жасалып атат. Улуттук билим берүү бул көпчүлүк ойлогондой 11 жылдык билим берүүгө дагы 1 жылды кошуп коебуз. А бул мындай арифметикалык сандык көрсөткүч эмес. Кеп ал жерде мазмундук кайра жаңылоо жөнүндө жүрүп атат. Заманбап жаңылоо жөнүндө жүрүп атат да. Анан буга маалыматтын жетишпегендигинен, өзгөчө мына ошол эле караңгы адамдардын,
көбү ошол жогорку кеңеште отурат. Ошон үчүн мен мына бураки маалымат жетишкендиктери боюнча маалымат өнөктүгүн жүргүзүп атканда ачык эле айтып келатам. Бул азыр караңгылыкка каршы күрөш башташыбыз керек, жабыла күрөш кылышыбыз керек. Себеби бул ошол караңгылык жанагындай мурдун учунан алысты көрө албаган депутаттар болобу, башкалар болобу, ой биз советтик билим берүүгө кайтып барышыбыз керек, моунча акчаны кайда коротуп атасыңар деген опулдаган бул ошол караңгылыктын көрүнүшү. Бирок ал сындарда, критикада деле кана бир негиз барбы дейм да, канча бир үлүш. Анткени азыр чындап эле мисалы үчүн 0 класс кылып койду, 12ге узартып койду. Эми эмне болот? Баягынтип эле окуп атат мектептерде окуучулар. Баягы эле билимдүү адам деген нерсени айтып атат да. Билимдүү адам жанагынтип салыштырбайт. Жогорку кеңеште отурган адам, өзүн өзү суроо берип, анан жок дегенде Google'дан же башка жактан карап коюш керек. Бул билим берүү деген эмне? Жанагындай негизги документтерди карап. Билим берүү бүгүн эртең натыйжа бере турган реформа эмес. Билим берүүнүн бул келечекте көрүнөт. 10 жылда анан кайын өзүрүн берет. Азыр билинбейт. Азыр мына азыркы билим берүүнү жетишкендиктери жөнүндө эчтеке деп айтуу мүмкүн эмес. Себеби азыр бардыгы кайра куруу жүрүп атат да. Мектептер көп салына баштады. Себеби дегенде бизде демографиялык көрсөткүч аябай жогору болуп атат, балдардын төрөлүүсү жакшы. Анан ошого мектеп жетпей атат. Мугалим жетпей атат. Ошого акча жетпей атат. Дагы жакшы. Мына ошол жаңы улуттук билим берүүгө көчүш жөнүндөгү реформа башталганда Кыргызстандын экономикасында өсүш болуп атат. Эгерде 25 миллиард сомдон ашык акчаны мамлекет бөлүп атат. Ушул реформага. Себеби канча миллиарддаган акча эмнеге керек? Жаңы окуу китептерин жазып чыкканга керек. Ага бөлүп атат. Чүй-Борундагы, Бишкекте, Ошто жанагынтип калк аябай жыш жайгашкан жерлерге жаңы мектептер салынып атат. Анда сырткары мугалимдердин санын көбөйтүп анан ар бир мугалимдин жаңы даярдыктан, заманбап даярдыктан өткөрүү үчүн ошого каражат кетип, баары ошого иштеп атат. Мына бүгүн ошондо канча жылда жанагы биз айтып аткандай жалпак тил менен айтып атпайбызбы? Адамдын жөндөмүнө карап, талантына карап, жанагы 5ке 4кө окуган балдар эле көтөрмөлө бербеген мындай сиз суктанган система канча жылдан кийин сезилип калат бизге? Мына быйыл 12 жылдык билим берүүгө өтүү мына быйыл башталып атат. Жаңы окуу жылынан баштап старт алды. Класска 2019 жылы төрөлгөн балдар, 2 класска 2018 төрөлгөн балдар келет да. Мына ошолор жаңы система, жаңы модель менен окуй башташат. 1 класска барганда көп ата энелерден албетте тиги тынчтанган аргандай сөздөр болуп атат. Ой 6 жаштагы балам аябай кичинекей, китептер керек болсо көтөрө албайт, ушулар кантип окуйт деп. 6 жаштагы балдар мектепке социалдашуу үчүн гана барат. Оюн түрүндө ойноп окушат. Адаптация, ыңгайлашуу. Мектепке көнгөнгө адаптация үчүн барат. 2 саат, 3 саат мектепте болот. Анан аларды жанагынтип тисип алып киргизип, тисип алып чыгарып, анан мындай отургускан деген жанагындай авторитардык формалардан дагы кутулуу боюнча аракеттер болуп атат. Аларды үйдөгү шарттай кылып, баарын ойнотуп, боорго тартып, алардыга тапшырма берип же болбосо анан баа коюп эмес, баа коюлбайт. Алардын бардыгына мындайча айтканда, алардын жанагындай жаңы бир нерсеге болгон көз карашын, жан дүйнөсүн ачуу боюнча мына ушундай нерселер болот да. Анан 5-7 класстардагы дагы жаңы билим берүү программасы менен окуп башташат. Ошолорго керектүү окуу китептерин чыгаруу үчүн акчалар бөлүнүп атат, окуу китептери жазылып атат, чыгарылган атат. Биринчи кезекте 25 миңдей мугалимди кайра даярдыктан өткөрүү аракети болуп атат азыр. Жанагы жаңы стандарт боюнча. 1 жылдан бери жаңы 1-2 класста окута тургандар. Жанагы жаңы программаны окута тургандар, ошолордун бардык мугалимдер кайрадан окушка туура келип атат да. Себеби мурда мугалимдер 5 жылда бир жолу кесиптик жебечилигин жогорулатышып келсе, азыр болсо 5 жыл эмес, 1 жылда алган билимин эскирип калып атат. 1 жылда. Ошон үчүн аракет бардык мугалимдерди окутуш керек болуп атат. Бирок
мугалимдердин өздөрүндө дагы так жаңы моделден коркуп атышат да. Себеби алар көнүп калышкан, жанагы комфорт зонага кирип алып, анан ушу жылда бир баягы эскирген сабагын кайталап, жылда бир баягы көп жыл иштедим анан деп анан ошону менен гана окуткан, мындайча айтканда формалдуу түрдө болуп калган билим берүү да. Ошон үчүн азыр болсо дүйнө өтө тезтик менен өзгөрүп атат. Социалдык, коммуникативдик жанагы көндүмдөр биринчи орунга чыгып атат. Биздин көптөгөн мугалимдерибиз элементар түрдө электрондук почта менен иштегенди билбейт. Жасалма интеллект деген чыкты. Жасалма интеллект келип атат. Жасалма интеллект чыкты. Студенттер мурдагы критикалык ой жүгүртүү, анализдөө, тереңден изилдөө деген жоголуп, окуучуларда дагы, студенттерде дагы түгүл дипломдук иштер, рефераттар, илимий иштер дагы ошого таянылып жазылып калды. Мунун кооптуу жагы бар деген пикир бар. Калькулятор жаңы чыкканда баардыгы тең баягы жадвалды көбөйткөндө так унутуп коюшу беле жалаң эле калькулятор менен иштеп калды. Ошондо да ушундай сөз айтылды. Мээңер иштебей калат. Ошо калькуляторду менен мындай өзүңөр мээңден иштетпейсиңерби деп. Ошол учурда мен бир акылдуу кеп угуп калдым. Ошол эле Жапониядан бир окумушту айтып атат дейт. Ал жанагындай көбөйткөн жана мынча иштерди ошол эле калькулятор жасасын дейт. Сен мээңди андан жогору нерсеге иштетпейсиңби? Андан бийик маселени чечкиң иштетпейсиңби деп. Калькулятордун акылы жетпеген нерсе. Анан азыр биз өтө мындай тез жомоктогуда өзгөрө турган дүйнөгө баратабыз да. Америкада чоң окумушту бар, Митио Каку деген. Ошол 2014-жылы эле мындай деген прогноз берген. Мына биздеги мугалим, мектеп, университет, академик, профессор деген интеллектуалдык бирдиктердин баардыгы девальвация болот. Мындайча айтканда өзүнүн наркын, өзүнүн маанисин жоготуп, рыноктон кетет дагы эмгек рыногуна, келечекте адамдар өз алдынча окуп келип калышат. Өз алдынча окуп. Үйдө отуруп окуйбу, барып окуйбу, эмне кылат? Онлайн окуйбу, офлайн окуйбу. Себеби дегенде мурда мектеп анан мугалим эле да билимдин булагы. Азыр интернетте мугалим дагы бүт бардыгы интернеттен окуп атышпайбы? Керек болсо ошол жасалма интеллект мугалимдин ролун аткарып, азыр окуучуларды мамлекеттен акча талап кылбай, эмгек акы талап кылбай, башка нерсени талап кылбай, 24 саат бай окута турган ошондой тиги жасалма акыл интеллекттер келип калат. Эч кимди мажбурлабай эле кааласа жапон тилин үйрөнөт, англис тилин үйрөнөт, кааласа программист болуп өзүнчө эле ушинтип атпайбы азыр? Анан жашоодо ошого келип атпайбызбы? Анан жашоодо бүт боттор азыр кесиптердин баарын алыштырып атат. Анан кийин биз эмнеге окушубуз керек? Биз ошол 10 жыл, 20 жыл алдыга көз чаптырып анан ошол доорго балдарды даярдашыбыз керек да. Биз сиз экөөбүз адамдар менен атаандаш болдук, конкурент болдук, Ал эми биздин балдардын конкуренти кимдер болот? Роботтор болот. Айдоочулук, сатуучулук кесиптердин баардыгынын ордун боттор ээлеп атат. Европада, биздин деле магазиндерде азыр сатуучунун ордуна барасың да өзүң эме деп. Анан үй кызматтарын, керек болсо айыл чарбадагы жанагы айдап себүү, оруу жыюу дегендердин баарын Кытайда техника жасап атат, робот жасап атат. Көрдүңөрбү, жашоо ушу келатат. Өзүңүз айткандай, кээ бир кесиптер жоголуп атат, кээ бир кесиптер пайда болуп атат. Мурда болсо юрфак, анан кийин эмне факультеттер деген ушундай мода болчу. Азыр сиз кандай кеңеш бересиз бизди көрүп аткан ата-энелерге? Кандай кылып, кайсы жагына көбүрөөк маани бериш керек? Эң биринчи кезекте ата-энелер баягы өздөрү жетпей алган кесипти балдарына таңгоологон токтотуш керек да. Бир убакта ушундай учур болду. Мен дагы атам мен айтты: "Ай балам, селхозго эле бар. Могу жерден зоотехник болосуң, мендей болуп" деди. Мен айттым: "Ай ата, бир үйдө эки зоотехник эмне кылабыз? Бир колхоздон эмне кызматталашабызбы?" деп ойлоп анан мен өзүм баягы туура көрдүм да, анан ушул тарых факультетине же журналистикага барайын дегем, ошол жака окуп кеттим да. Туура эле кылыптырмын дейм, себеби менин өзүмдүн жөндөмүм, мен өзүм кызыгуум ушул жакта болчу. Ошон үчүн ата-энелер балдарынын чыныгы
жана шык дарамети каякта экенин билиш керек да. Ошого жараша балдарын ошол багытта өстүрүш керек. Мектепте экенде эле белгилүү болуп калат. Мектепте экенде эле болот. Ал жанагындай мугалим болобу же башка болобу. А бизде болсо чокой болсо дагы эме болот. Анан мурдагы заман калды, азыр сен сот болушуң керек же прокурор болушуң керек деп. Туура? Азыр сот прокурор болгондор очойгон айлык алат. Анан бирок ошол нерсенин баары дагы өзгөрөт. Ал нерсенин баары өзгөрүп атат. Азыр бизде жайнаган баягы бир учурда тиги экономисттер менен юристтерди жайнап окутуп аттык элек азыр сайдын ташындай болуп канчалаган юрист экономисттер жүрөт. Буларга жумуш жок. Демек жана мына азыркы күндө IT багыты аябай өнүгүп атат. Ошол жака балдарды берсе болот, ошол жака окутса болот. Бирок андан сырткары негизи ойлойм ушул мына мынакей биздин өзүбүздүн экономикалык географиялык өзгөчөлүгүбүзгө жараша. Эми тоо кендерин иштеткенге өзүбүздө адис жок. Мына бүгүн бир убакта Кыргызстанда мына темир жолдор жок деп аттык элек. Бүгүн азыр Кытайдан темир жол келип атат. Адистер керек болот. Балыкчыдан темир жол Кочкорго жетип атат. Андан ары кетип атат. Анан ошол темир жол курулушун да иштей турган адистерибиз жок. Бизде ошол эле учурда жанагындай аэропорт деген курулушу боюнча так иштей турган адистер жок. Бизде ама кимдер келип атат? Адистер мына Кытайдан келип атат, башка өлкөдөн келип атат. Ошолор келип куруп атпайбы? Демек биз ошол курулуш жагындагы жанагындай жагындагы адистерибизди өнүктүрүшүбүз керек да. Ошол жака кадрлар жетпей атат. Ушинтип карап көрүш керек. Азыркы экономикалык жанагы өнүгүүнүн негизги векторлорун караш керек да. Анан ошол жака адистер канчалык деңгээлде керек болот, ошону эсептеп көрүп туруп анан кийин. Бирок маал менен биз деле Кут билим медиа борборунда ушундай атайын заказ берип адистерге анан ушул эмгек рыногунун негизги тенденцияларын иликтеген мындай темадагы макалаларды жарыялап атабыз. Бул жерде кичине жалкоолонбой, базардан кеп укпай же кошунасынын кебин тыңшабай ата энелер өздөрү дагы көп окуш керек да. Билим берүү тармагына мамлекеттин катышуусу, аралашуусу кандай болуш керек сиздин оюңча? Көпчүлүк айтат ушул билим берүү деген бул бизнес. Бизнес болгондон кийин муну ошо жеке адамдар алып туруп, кадимкидей эле азыркы мына карасаңыз ресторандар, кафе бизнеси бири-бири менен атаандашкандай, билим берүүдө дагы ошондой атаандашуу болуш керек. Сапаттуулар алдыга чыгыш керек деп. Университеттерге мамлекет 4 бир чоң багытты көрсөтүп атат да. Университеттердин 2 канаты эмес, 4 канаты менен учтуп атат. Университет билим берет. Илим менен алек болот. Технология менен алек болот. Анан бизнес кыл. Европада, өнүккөн өлкөлөрдө университеттер бизнестин чордону. Так, ошол жерде айланып аткан акчалардын көлөмүн көрсөңүз, бир нече шаарда бюджетине барабар болот да. Ошол сыяктуу бизде дагы мына бүгүн жанагындай кол бутун чырмап байлабай эркиндик берди университеттерге. Мына ошолорго экономикалык эркиндик, академиялык эркиндик бериш керек. Ош мамлекеттик университетинде аракет ошон үчүн мына Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы, дагы Манас университетин алса болот, Ала Тоо университетин алса болот. Мына ушуларда ошол жанагы 4 багытта жакшы аракет болгон үчүн жакшы жанагындай чоң изилдөөлөрдө, рейтингтерде алар алдыңкы орунга кирип атат. Ушул эгемендик жылдар ичинде бир министрликтер пайда болот, кайра жоголот, бир структуралар пайда болот, кайра жоголот, бир жакшы ниетте. Анан мына агартуу министрлиги, анан жогорку билим берүү министрлиги деп өзүнчө ушу билим берүү министрлиги экиге бөлүнүп калбадыбы? Ошонун маани мазмунун кыскача түшүндүрүп койсоңуз. Биринчи министрлиги бул агартуу министрлиги деп мектеп, анан баштапкы кесиптик билим берүү. Мурдагы ПТУлар системасы да. Ошолор бир тармак болуп атат да, анан кийин жогорку окуу жайлар, патент, инновациялар, анан илим. Мына ушулар бир система болгон атат. Анан менин оюмча, жеке менин оюмда, ушул тармак бир эле министрлик болуп турганда өнүгүү динамикалуу болмок дагы, анан
мындайча айтканда жанагындай байланыштар жакшы болмок. Керек болсо биздин аттуу башты жетекчилерди бул жөнүндө суранышты. Ушул бөлүнүп жарылууну бир нече убакытка чейин, 1 жылбы, 1-2 жылга токтото турсак жакшы болот эле деп. Анан бирок жок, буларды бөлүш керек дегендердин сөзү үстөмдүк болуп кетти, дагы министрлик экиге бөлүп салды. Эми бул чечим канчалык туура болду, канчалык баягы өзүнүн пайдалуу жагын көрсөтөт, муну азыр айтуу жагын мен ойлонуп дагы көргөн жокмун, себеби кыйын да. Себеби дегенде бул баягы өзүнчө болгону мындай башкарууга жеңил деген гана бир принцип менен мындай болуп атат да. Бирок университеттерди азыраак башкарыш керек. Аларга көбүрөөк эркиндик бериш керек. Бир эле мисал айтайын. Бир аябай өнүккөн университеттин ректорун журналисттер издеп таппайт. Жумуш ордуна барса, жумуш ордунда жок. Үйүнө барса, үйүндө жок. Анан издеп жүрсө, паркта китеп окуп отурат. Анан келип алып, анан баа журналисттер жарга такып, ой, сиз кайда жүрөсүз дейт ректорго. Же үйдө жоксуз, же жумушта жоксуз, кандай болот? Университетти ким башкарып атат десе, университетти өзүнүн уставы башкарып атат, анан салты башкарып атат деп жооп берип атат да. Мына ошону кеңири чечпелеп келгенде, университеттерди өздөрүнүн көп жылдан бери келаткан жакшы салттары бар. Ошолордун негизинде башкарылыш керек. Экинчиден, уставы, ошол жерде каралган окумуштуулар кеңеши, структуралык бөлүмдөрү, башкалар, ушулардын бардыгы бир арабага чейилген 3 атта келип бардыгы тең бир мындай башкарууда иштеш керек да. Ошондо гана университет. Анан ал эми бүгүнкүдөй кылып же болбосо эскиче университеттерди, окуу жайларды туш-тушунан кысып, текшерип, отчет талап кылып, бул мугалимдерди, окумуштууларды негизги ишинен алакты кылып, окуу, билим тарбия берүүнүн сапатына зыян келтиргенден башка эч жакта пайда бербейт. Сиз ошондо ушундай контр пикириңизди кимге карата айтып атасыз? Билим берүү министрлигинеби, же билим берүү министрлигин да көзөмөлдөп турган кайсы бир саясий органды айтып атасызбы? Кимге? Ооба, билим берүү министрлигине эле эмес, жалпы эле ошол мектептердеги текшерүүнү, мына бүгүн кайсы университет болбосун, кайсы окуу жай болбосун, ким гана болбосун. Жок, мен сурайын дегеним ошондой жанагы билим берүү министрлигин экиге бөлүп салды деп едиңиз да. Эми муну бөлбөй эле койсо болот эле деп атасыз. Ошо бөлгүлөө деген тарап ким деп атам да эми? Ким ал? Ошо билим берүү министрлигинин ичиндеги эле бир катмарбы, же саясий нюанстар барбы? Жогорку саясий жетекчиликтин чечими да. Мен ошол чечимди карата өзүмдүн жеке көз карашымды айтып атам. Пикириңизди айттыңыз, ооба. Бирок кайра бир топ жылдардан кийин, бир топ мезгилден кийин кайра бир эле министрлик болуп түзүлүп калышы деле мүмкүн экен да. Ооба, мындай учурлар болбоду. Бир министрликтерди кошуп көрдүк. Көрсө туура эмес экен деп, Анан кийин азыраак башкаруу керек, азыраак, көбүрөөк эркиндик бериш керек деп атам да. Дүйнөдө ушундай. Керек болсо Америкада азыркы президент Трамп федералдык билим берүү министрлигин жоюуга чейин барып атат. Ошондой болуп атпайбы ал жакта? Себебинде бул жерде логика жөнөкөй эле. Бюрократияны азайтыш керек. Эркиндикти, чыгармачылык эркиндикти анан көбөйтүш керек дагы, анан кийин мамлекеттик каржылоону колдош керек. Биз 1 сааттан ашык сүйлөшүп койдук. Маегиңиз үчүн, берген суроолорго берген чын дилден пикириңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Анда Кубат мырза, бизге атайын келип, ушул биздин подкастка, маекке келип пикирлериңизди билдирген үчүн мен ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук. Өзүңөрдүн ишиңер илгерилей берсин. Чоң рахмат.